Депутаттар, мына демилгечилер сунуш кылган мыйзамдын өзгөртүп толуктоолору аябай тууру долбоор, себеби учурдун талабы болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта көз жашын агызган жүздөгөн миңдеген адамдардын ушундай бир ишенүүчүлүк менен алданышып алып, тапканын каражатын берип алып, анан эч ким жооп бербей жаткандыгы өкүнүчтүү да. Мыйзамдын долбоору туура, мен аны колдойм. Тактап ала турган бир маселе. Менде дагы бир 10дон ашык каттар бар, жанагы Ихсан компаниясы боюнчачы. Ошонун бүгүнкү күндө кайсыл деңгээлде турат да, жоопкерчилик жагынанчы. Жооп бере турган жетекчисин киргизип койгонсуңар да. Анан адамдар болсо өзү сыртта туруп алышып, мисалы мага Оштон келген, бүт ошондой арыздангандар. Москвада мигрант болуп жүргөн жарандарыбыздан келген. Ошол Москвада мигрант болуп жүргөндөргө дагы барышып, булар үгүт насаат иштерин жүргүзүшүп, реклама кылып, өздөрүнүн катарын көбөйтүп, алардын дагы акчаларын котортуп алган экен да. Бүгүнкү күндө же үйдөн жок, же акчадан жок, же жооп бере турган адам жок, берген суроолоруна жооп таба албай, бир канча мигранттар ыйлап отурат да. Түздөн түз мага телефондон чыгышып, Москвадагы мигранттардын суроо талаптары бар. Ошон үчүн аларга жооп бере турган адам жок да. Анан эми аларда жөн жатпайт экен да, өз ара аракеттерин жасашып адам катары. Анан кээ биргилерине төлөп берип атат экен. Ошол эмненин эсебинен төлөп берип атышат, кандай тартипте төлөп берип атат, ошол өктөмүрөөк сүйлөп, коркутуп, үркүткөндөргө төлөп берип атат экен. Анан мигранттарга, бир бейбечара, жетим жесирлерге кезек да тийбейт экен, анын сөзүн уккан дагы адам жок экен. Мен азыр сүйлөгөн сөздөрдү ошол адамдар угуп атат. Ошон үчүн биз жарандардын кызыкчылыгын көздөй турган болсок, анда алардын көз жашыны мыйзам чегинде көзөмөлгө алып туруп, адамдарга жооп бере турган конкреттүү адамдарды дагы сиздер укук коргоо органдары бир багыттап беришиңиздер керек да. Ушуга кандай жооп бересиздер? Ихсанга каражатын төлөгөн жарандар эмне кылыш керек? Мен берген суроома конкреттүү жооп берип койгула мыйзам чегинде. Биз жооп бере албай атабыз да аларга. Надира Димовна, биздин маалыматтар боюнча Ихсан групптан 6000ге жакын өзүнүн вкладчиктери бар да. Азыркы убакта Ички иштер министрлигине ошонун бир 20%-ына жетпеген адам арыз менен кайрылган. Мен тактасам бир 600 кишинин арызы менен биз аны камакка алып, тергөө ишин жүргүзүп сотко кетирдик. Азыркы убакка чейин арыздар территориалдык органдарга түшүп атат. Башка вкладчиктер да кайрылып атат арыз менен. Ошонун баарын санап келгенде болжол менен 20% болот да. Кылмыш ишин алкаганда биз тергөө ишин жүргүзүп, алардын Ихсан группанын акча счетторуна арест салганбыз. Өзүнүн мүлкүнө арест салганбыз, мурда калган квартираларга да арест салганбыз. Анын баары соттун чечими менен гана акча төлөө жагы чечилиш керек да. Анан сиз жана айтып аткан кээ бирлерине төлөп берип аткан бул арыз жазбагандар может барып офисине барып жаңжал салса может төлөп берип аткан чыгар. Ал боюнча менде маалымат жок. Кылмыш ишин алкаганда биз только мыйзам чегинде соттун чечими менен төлөп бере алабыз акчаны баардыгын. Качанга чейин созулат эми бул? Ал боюнча азыр соттун кароосуна соттун чечими менен чыгып, соттун чечими менен сотко өткөнбү? Сотко өткөн иш, соттук кароодо жүрөт. Айыбы угузулуп. Ооба, айыбы угузулуп сотко өткөн, соттун кароосунда жүрүп атат иш азыр. Соттун кароосунда. Тиги немелери счеттору арестке алынган болсо, алардан үй алгандардын төлөмдөрү каяка түшөт анда? Ихсан группа боюнча азыр өзүнүн вкладчиктери инициативный группа болуп түзүшүп, азырчы азыркы убакта инициативный группа түзүшүп, Ихсан групптун офисинде отурушат азыркы убакта. Менин маалыматым боюнча где-то бир 15 күн, 20 күн мурун ошо инициативный группа биз арест салган счетун бирөөсүндө 12 миллион, бирөөсүндө 10 миллион беле, 5 миллион ушундай, мен толук айта албайм точно. Бир 20 миллионго жакын акча боюнча арест салганбыз. Ал боюнча алар инициативный группа сотко кайрылып, соттун чечими менен ал арест этим айтат, өзүлөрүнө которушкан инициативный группа. Ошо акчага вкладчиктерге биз курулуш компаниялар алар төлөп берген жок, акчасын берген жок. Курулуш компаниялары менен сүйлөшүп, келишим түзүшүп, ошол жактан квартира алып берип атышат мен билгеним боюнча. Но бирок ал тергөө ишин алкагында эмес, ал өзүлөрү инициативный группа, өзүлөрү сотко кайрылышып, өзүлөрү чечим кабыл алышат да. Азыр мыйзамдын демилгечилерине тактай турган суроодо
Азыр сиздердин сунушуңуздар ошол пирамида түрүндөгү компанияларды реклама кылуучулардын аракеттери мыйзамга каршы ошол жасалган иш аткарылбай калса мыйзам чегиндеги жоопкерчилик болуп атат да, туурабы? Туура айтасыз. Көбүнчө эле адамдар бизге белгилүү адамдар реклама кылган үчүн, белгилүү адамдар айткан үчүн биз ошо группага кирип атабыз, акчасын берип атабыз деп айтып атышпайбы? Ошого бөгөт коюу чарасын көрүп атабыз азыркы убакта. Финансовый пирамиданын компанияларды реклама кылбаш үчүн, токтотуш үчүн. Рахмат. Булмайт.